Мен Акжолова Гүлжемила Токтаралиевна 1964-жылы туулгам, Бакайта районунда. 1984-жылы Таластык медициналык окуу жайын бүткөндөн бери ушул Талас областтык жугуштуу оорулар бөлүмүндө эмгектенип келе жатам. Бул мен ойлоп коем, өзүмдүн сүйгөн кесибим болгон үчүн ушунча жылдан бери ушул жумушумду аркалап келе жатам деп. 6 балам бар, үй бүлөм бар. Мен өзүмдү бактылуу адам катары ойлойм. Смен алабыз, бүт дарыларды өткөрүп алабыз. Кандай оору, кандай жатты түнү менен ошолордун баардыгын өткөрүп алабыз. Анан кийин дарыгерлер менен обходко киребиз. Обходдон кимге эмне жасалат, кимге кандай дарыларды куюшубуз керек, ошону тыккандык менен кабыл алабыз дагы. Анан процедурасы жасап баштайбыз. Биринчи эң оорлуу оорулардан баштайбыз. Бүт процедура жасалып бүткөндөн кийин ошо дары-дармектерди кимге кетирдик, кандай кетирдик баардыгын кагаз жүзүндө жазып, улуу мейманга эртең өткөрүп беребиз. Түнү менен оорулардын температураларын өлчөйбүз, давленияларын өлчөйбүз. Анан эртең кадимкидей түнү менен чыккан эртең түнү эмне жумуштарды аткардык, кандай жумуштарды жасадык, кандай оорулуу кандай болуп жатты, бүттүгүн эртең кайра бөлүм башчыга бүттүгүн эртең өткөрүп айтып беребиз. Иштери жакшы эле. Кандай оорулуу келет, бирөө ооруп келет, бирөө мындай көп каты оорубай келет, бирок ошол эшиктен кирип келгенден баштап салам айтып, кандайсыздар деп туруп күлүп мамиле жасап, ошону киргизип, жаткырып, капать этип, бул дарылардын баардык процедурасын бүткөнчө жазаган мамилебиз бул. Оорулуу үчүн, мен үчүн да, оорулуу үчүн дагы жакшы болуш керек деп ойлойм да. Ошондон эле биз сакайтабыз. Алар бизге айткан рахматы бул мен үчүн, мисалы үчүн, башканы билбейм, бирок мен үчүн өтө сыймык да. Ушул жазып аткан ишимден рахмат алыш өтө сыймык. Ушу жаш күнүбүздөн бери эле чогуу иштеп келатабыз. Жакшы коллега, жакшы насаатчы, көп ортодо келген жакшы жаңы медайымдарга жакшы кеңешин берип, анын ортосунда дагы коллективдин ортосунда жакшы ынтымакты кармаганга аябай жакшы өзүнүн дайыма салымын кошуп келет. Бизде азыр жетишсиз меймандар. Бүтөөрү менен алар баары эле чет мамлекетке кетишип жатат. Кайсы жерде акы төлөнөт жакшы, ошол жака кетишип жатат да. Үйрөнүшөт баарысы, анан эле кетип калышат. Окугандан баштап ушу кесипти сүйдүм, ушу мен иштешим керек. Айлык аз болсо дагы иштешим керек деген азыр шанд эле кездешет меймандарчы. Если эч нерсе өзгөрбөсө анда болду, биз анда жакында меймандары, дарыгерлер жок калабыз го дейм. Баары чет мамлекетке кетет, мону толтурсакчы. Анан формаларыбызга көңүл бурса, себебен биз формалардын баарын өзүбүз сатып алабыз. Биз деген 3-4 формадан болуш керек да, бүт сатып алабыз. Ал да өтө кымбат. Анан биздин бир аз айлыгыбызга эч жака жеткире албайбыз да. Анан мына сан-книжка. Биз сан-книжканы өзүбүз толтурабыз. Акча төлөп, бүт профосмотрдон өтөбүз. Мына ушул жагында карап койсо деп ойлойм да. Канча жакшы мамиле жасасаң да кээ бир оорулар болот. Айтпаган сөздөрдү айтышып, немеге алдырышып, ошол убакта өзүбүздөн эртең кээбиринде айтып калышат да, ушундан көрө ушу жумуш таштап эле басып кетели деп. Бирок мен аны басып кете албайт экенмин, эч качан иштей албайм деп ойлойм. Дагы иштеңе да, бирок эми баягы возраст келгенден кийин жаштар иштесин деген болот. Жаштарга да баягы колумдан келишинче мен жаштарга баарын үйрөтүп атам. Кийин уштап элге кызмат кылышат да, ошол. Анан жок, дагы иштей бериңиз десе, иштеп бергенге да даярмын.